Эл алдына тартынбай чыгып, сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү жүргүзгөндү үйрөнөм деген жигердүү жаштар чечендик өнөр семинарына келип катышты. Эртеңки жетекчилер кызыл тилдүү болуунун өзгөчө зарылчылыгы бар экенин белгилешет. Оратор болуу бул ошо азыркы замандын талабы да, бул жашоодо азыр сүйлөөсөң эч нерсеге жетише албайсың да. Нужно уметь. Адамдар менен сүйлөшкөндү, өз оюңду жеткиргенди билүү керек. Бул жумушта гана эмес, жеке жашоодо да пайдалуу болот. Я так считаю. Семинарда айтылгандай, аудиториянын алдында кеңири сүйлөп, адамдын көңүлүн буралгыдай деңгээлге жетүү үчүн жалкоолукту четке коюп, күн сайын өз алдынча өсүү маанилүү. Это, знаете, целый такой комплекс навыков. Чечендикке жетүү үчүн көнүгүүлөрдү жасоо, адабият окуу менен гана чектелүү жетишсиз. Адамдын жеке сапаттарын үнүн туура пайдалануу, сөз байлыгын кеңейтүү, кызыл тилдүүлүктү жана лидерлик сапаттарды бирге өстүрүү гана ийгиликке алып келет. Очень богатый словарный запас, должен быть красноречие. Катышуучулар чечендик өнөрдү өзөштүрүүдө теория менен гана чектелбестен, өткөн материалдарын семинардын өзүндө иш жүзүнө ашырып башташты. А теперь, очень хорошо, нет, нормально. А теперь вот вы на меня смотрите, а теперь вот залу расскажите эту скороговорку. Сөзгө чечен болом деп семинарга катышкандардын арасында мектеп окуучулары, студенттер, ал тургай улуу муунун өкүлдөрү да бар болду. Мне уже, конечно, поздно становиться. Мен эми мындан ары өсө албайм дечи, бирок жаштар жигердүү катышып жатканы кубандырбай койбойт. Адатынча кыздар көбүрөөк жана активдүүрөөк, жигиттер болсо эмнегедир бир аз пассивдүү. А мужчины, как всегда, чуть-чуть в стороне. Иш чара Өнүгүү маданий билим берүү фондунун демилгеси менен уюштурулду. Жаштарды эрктүүлүк, активдүүлүккө үндөгөн бул сыяктуу семинарлар борбордо тынымсыз өтүп турат. Буга чейинкиси лидердик сапаттарын өрчүтүүнү көздөгөндөр үчүн арналган эле.